Назира Айтбекова жүрөгүңө үңүлгөн, жүрөгөн сүйгөн. Баарына белгилүү болгон алып баруучу, актриса шоу дүйнөнүн сулуусу Назира Айтбекова өзүнүн социалдык баракчасына ушундай билдирүү жазды. Кече бир таанышым бирөөнө чалып, баланча деген сенин жумушуңда иштейт экен. Ошону көтөрүп коюш керек болуп жатат дейт. Баланчаң анан мээси баш болсочу, ал жакты өнүктүрө турчу бирөө келсе жакшы эмеспи? Тааныш билиш кылган уят эле дедим. Үн чыккан жок. Ушу тааныш аркылуу жалаң көк мейлер алдыга жылып, мээси барлар көрүнгөн жумушта жүрөт. Ушу башыма жүн чыкканы көлдүктөр келип, көлдүк экенсиң, жардам берип коелу дегенин укпаптырмын. Менин туугандарым деле мени менен иши жок. Эмне кылып жүргөнүмдү деле билишпесе керек. Депутаттарыбыз менен деле бири-бирибиз менен ишибиз жок. Кандай депутатыбыз бар экенин деле билбептирмин. Уран казылып жатканда, кыйкырып жүрүп, 2 штук депутат бар экенин көрүп, тарс чыгылгам. Тууган уругун ээрчитпеген президент керек десеңер. Биз тарапка ышкырып койгула. Анын президент экени менен деле ишибиз жок. Анын деле биз менен иши жок жүрө беребиз. Силерди бирөө түртмөлөп атканда колуман келеби деп сурап койгула да өзүңөрдөн. Жердешчилик, тууганчылык, тааныш тунуш деген болбош керек экен өсөлө десек. Адам каяктан болбосун кесипкөйлүгүнө, адамгерчилигине каралсын. Ар бир областтан окумуш сонун досторум бар. Алар менен достошуп атканда жер деген, чөнтөгүн, денин жана башкаларын сын караган эмесмин. Жүрөгүнө үңүлгөн, жүрөгүн сүйгөн, жүрөгүңө үңүлөлүү адамдын маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Гүлзат Мамытбек мурдада соттолгон күйөөсүн сотко берди. Кыргызстандан эле эмес, планетанын деми болом деп коомчулукка мотивация берген ырчы. Гүлзат Мамытбек дагы бир язуучунун чордонуна айланды. Ал мурдагы жолдошун сотко берди. Буга ырчынын мурдагы жолдошу Талант Курманкуловдун кол көтөргөнү себеп болгонун айтат. Гүлзат Мамытбек мурунку жолдошу менен ажырашып жатканда, үйүнө барса киргизбей, ичке тээп, кубалап чыккан. Мындан улам ал Чүй облустук сотуна арыз менен кайрылган. Ырчынын айтымында, сот декабрь айында болот. Ошондой эле ал мурдагы эле жолдошу 2016 жылы бейбаштык беренеси менен соттолгонун кошумчалады. Ушул жылдын февраль айында Гүлзат Мамытбек мурунку жолдошу менен ажырашкан мезгилде балдары жана үйү жолдошунда калган. Ал балдарын жана үйүн өзүнө алуу максатында Сокулук райондук сотуна кайрылган. Бирок сот Талант Курманкуловдун пайдасына чечип берген. Эскерте кетсек, Гүлзат Мамытбек менен Талант Курманкуловдун ортосунда 3 бала бар. Учурда ырчылык менен да алектенип жүргөн. Гүлзат Мамытбек америкалык режиссер Хуан Буэндиге 2018 жылдын декабрь айында турмушка чыккан. Бирок Хуан Буэнди менен азыр чогуу жашабайт деп араба чекиткейжи жазып чыккан. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.